Ала Тоо аянтына митингге чыккандар талап коюшту. Тизме. Борбор калаадагы Ала Тоо аянтына митингге чыккан Садыр Жапаровдун тарапташтары коронавирустун алдын алуу чараларын күчөтүү талабын дагы коюшту. Акциянын уюштуруучуларынын бири Бакай Кашкарбаев митингге келгендердин негизги талаптарын санап берди. Амнистия колдонуу менен Садыр Жапаровду бошотуу, сапаттуу соттук реформа жүргүзүү, насыяларды жеткиликтүү кылуу, чек ара маселесин чечүү, коронавирустун алдын алуу чараларын күчөтүү. Садыр Жапаровдун иши. Экс-депутат Садыр Жапаров 2013-жылы октябрда Кумтөр маселесине байланыштуу Караколдо болгон митингде ошол кездеги Ысык көлдүн губернатору Эмилбек Каптагаевди барымта калууну уюштурган деп айыпталып, 2017-жылы 10 жылга кесилген. Жапаров өткөн жылдын октябрь айында президент Сооронбай Жээнбековго ырайым сурап кайрылган. Өлкө башчы жыл жыйынтыктаган маалымат жыйынында бул маселе каралып жатканын айткан болчу. Жапаровдун тарапкерлери митингде чагымчыл аракеттер болгонун айтышты. Бишкектеги Ала Тоо аянтында камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун тарапкерлеринин митингинин жүрүшүндө түшүнбөстүк келип чыкты. Акцияга чогулгандардын арасында жыныстык азчылыктарга байланыштуу плакатты кармаган адамдарды чогулгандар күч менен чыгарышты. Жапаровдун тарапкерлери муну чагымчыл аракет катары баалап, күч кызматкерлери тиешелүү чара көрбөй жатканына нааразы болушту. Бүгүн митинг болду. Уюштуруучулар Садыр Жапаровго боштондук деген урандарды чакырып жатышат. Митингде чагылдырып жүргөн Азаттыктын кабарчыларынын айтымында эл чогулган жерде милиция кызматкерлери көрүнбөйт. Камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун тарапкерлери Бишкектеги Ала Тоо аянтында 2 мартта нааразычылык акциясын өткөрүп, анда саясатчыны эркиндикке чыгарууну талап кылышаарын билдиришкен. Буга чейин Ички иштер министрлиги митинг учурунда мыйзамга каршы иш кылып, абалдын туруктуулугун бузууга аракеттенгендерге катуу жазага тартылаарын эскерткен. Президенттик аппарат Жапаровдун тарапкерлерине 3 күн ичинде жооп берет. Президенттик аппарат камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун тарапкерлерине 3 күн ичинде жооп кайтарууга убада берди. Бул тууралуу Ала Тоо аянтында өтүп жаткан митингде президенттик аппараттын өкүлү менен жолугуп келген саясатчынын агасы Сабыр Жапаров билдирди. Ал акцияга келген адамдарды 3 күн күтүүгө жана тарап кетүүгө чакырды. Митингге катышкандардын айрымдары мындай сунушка макул болбой, тароодон баш тартып жатышат. Ички иштер министрлиги Курсан Асанов кой ташка дароо барса жабыркагандар болбойт эле. Ички иштер министрлиги Курсан Асанов кой ташка дароо барса кандуу окуялардын алдын алууга мүмкүн болмок деп эсептейт. Мекеменин басма сөз кызматы тараткан билдирүүдө. Кой ташта атышуу башталганы тууралуу маалымат милициянын нөөмөт бөлүмүнө 7 августта саат кечки 8-де түшкөнү, Асановго кабар дароо берилгени, бирок ал 8-ден 9:30га чейин Пинара мейманканасынын ресторанында достору менен тамактанып отурганы айтылат. Арадан 1,5 саат өткөндөн кийин гана Кой таштан 5 чакырым аралыкта жайгашкан Горная Маевка айылына барган. Асанов өз убагында чара көрбөгөндөн Атамбаевдин агрессивдүү тарапташтары топтолуп, милицияга таш ыргытып, аларга оор жаракат келтирип, Альфанын кызматкерлерин барымтага алып, ок атуучу куралдарды тартып алышкан деп айтылат билдирүүдө. Ички иштер министрлиги ошондой эле Асанов Кой ташка дароо барса, Чүй милициясынын башчысы Самат Курманкулов жана анын жанында жүргөн башка кызматкерлер жабыркабайт болчу деп эсептейт. Асанов өз билдирүүсүндө Атамбаевди суракка алып келүү жөнүндө тапшырманы аткарганын айтып, коомчулукту адаштырып жатат. Атамбаевди мажбурлап алып келүү боюнча тапшырманы ИИМдин тергөө кызматы УКМКга тапшырганын баса белгилеп кетиш керек деп кошумчалады министрлик. Өткөн аптада Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов сотто сүйлөп жатып, Кой таш окуясы боюнча тергөө ИИМдин жетекчилигинин ич күйдүүлүгүнүн негизинде жүргөнүн айткан болчу. Журналисттердин суроолоруна жооп берген Асанов коюлган айыптарды негизсиз жана ойдон чыгарылган деп баалаган. Ал 2019-жылдын 7 августунда болгон окуяларга токтолуп, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин үйүнө чабуул коюуга каршы болгонун билдирген. Ошол күнү барымтадагыларды сүйлөшүү жолу менен алып чыгайын дегем, бирок айрым адамдар менин сөзүмдү укпай ушул абалга алып келишти деген Асанов. Курсан Асанов 2019-жылдын 7-8 августунда Кой ташта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясында милициянын кызыкчылыгын сатты жана ишеничтен кетти деген жүйө менен кызматтан алынган. Кийин Асановго карата жазык кодексинин 320-беренесинин негизинде кылмыш иши козголгон. Учурда бул иш 1-Май райондук сотунда каралып жатат. УКМК почта кызматы аркылуу тамеки жана башка заттарды аткезчилик менен ташыган коррупциялык схеманы аныктады. Бул туурасында аталган мекеменин маалымат кызматы билдирди.
Үстүздөгү жылдын 28 февралында УКМК Молдованы ШО жана БГ аттуу эки жаранын кармаган. Алар 2013 жылдан бери Кыргызстандын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдарынын кызматкерлери менен макулдашып алып, соода уюмунун жеке операторунун атынан почта кызматын көрсөткөн. Алар Тажикстандан жана Казакстандан ташылып келинген тамекини АКШ, Канада жана Батыш Европа мамлекеттерине тиешелүү салыктарды төлөбөстөн жөнөтүп, туруктуу коррупциялык схеманы түзүп алышкан. Мындан тышкары чет элдик жарандар Кыргызстандын почта операторунун статусун колдонуп, Кытайдан түздөн-түз башка мамлекеттерге товарларды мыйзамсыз жөнөтүү каналын түзүшкөн. Бул Кыргызстан мүчө болгон дүйнөлүк почта биримдигинин эрежелерин бузуу болуп саналат. Ишкананын бөлмөлөрүн жана кампасын тинтүү учурунда жалпы суммасы 6 миллион сомду түзгөн акциздик маркасы жок тамеки табылган. Ошондой эле 250 миң АКШ доллары менен 620 миң сом өлчөмүндө накталай акча болгон. Мындан тышкары банктык эсептерде 400 миң АКШ долларынан ашык каражат аныкталган. Аны менен бирге 2018 жылдагы бир жылдык киреше 240 миллион сомго барабар болгон. Сотко чейинки өндүрүштүн материалдары Кылмыш жаза кодексинин 228-беренеси боюнча кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестерине катталды. Кармалгандар УКМКнын тергөө абагына киргизилген. Тергөө жүрүп жатат. Кашкар Жуншалиев: элди камай берип тойгон жоксуңбу? Коркконго кош көрүнөт дейт. Бүгүн Садыр Жапаровдун тарапташтары тынчтык митингге чыгышты. Ийим алдын ала эле дүрбөлөңгө түшүп атат. Мыйзам бузгандар катуу жазасын алышат деген билдирүү таратып. Баары эле билет, чектен чыккандар эмне болорун. Популизмдин чеги жокпу я? Эл мал эмес да. Ансыз да Кашкар Жуншалиев Кой Таш окуясына жана Азиз Батукаевдин ишине байланыштуу мыйзамсыз камоолор үчүн жооп береби? Ооба, убактысы келгенде катуу сурак болот. Бул дүйнөдө бирөөнү коргулсаң, тиги дүйнөгө чейин эле жообун аласың. Азырынча Кашкар тайраңдай берсин. Тескери иштери боюнча аз күндө ачыктайбыз деп жазды Арыба Кейже. Шаардык сот Шадыевдин жакындарына катталган мүлктү камакта калтырды. Бишкек шаардык соту Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, мурдагы вице-премьер-министр Аскарбек Шадыевдин жакындарына катталган мүлктү камактан чыгаруу боюнча райондук соттун чечимдерин жокко чыгарды. Бул тууралуу маалымат аталган соттон алынды. Ага ылайык шаардык сотто 11, 18 жана 26 февралда Шадыевдин кызы менен жубайына катталган мүлктү камактан чыгарууга каршы прокуратуранын арызы каралган. Анын жыйынтыгында саясатчынын кызы Саадат Шадиевага жана жубайы Асел Шадиевага катталган бир нече мүлктү камактан чыгарган 1-май райондук сотунун чечимдери жокко чыгарылды. Буга чейин башкы прокуратура Саадат Шадиеванын Карвен ишканасынын уставдык капиталынын 33,33% үлүшүн, ал эми Асел Шадиеванын Аква Инвест жана Аква Инвест Плюс ишканасынын үлүштөрүн, Бишкектеги бир нече мүлктү камактан чыгаруу боюнча арызын райондук сот канааттандырганын жарыялаган болчу. Бул боюнча саясатчынын жакындары комментарий бере элек. Парламенттин мурдагы депутаты жана мурдагы биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шадыевке башкы прокуратурага алгач кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Буга КМШнын парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгына 2017 жылы Жогорку кеңештин эсебинен бөлүнгөн 30 миң доллардын уурдалганы себеп болгон. Андан соң Шадыев качып кеткени, АКШда жүргөнү кабарланып, мурдагы кылмыш жаза кодексинин мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү беренесинде каралган белгилер боюнча иш козголгон. Шадыевке жана анын үй бүлөсүнө таандык бир канча мүлк камакка алынган. Бул кылмыш иши боюнча Бишкектин 1-май райондук соту саясатчыны сыртынан 10 жылга эркинен ажыраткан. Дача сууга кулаган учак, каргашанын себеби айтылган отчет чыкты. Мындан 3 жыл мурда Бишкектин четиндеги Дача суу айылына жүк ташуучу учак экипаждын кетирген катачылыгынан улам кулаган. Бул тууралуу мамлекеттер аралык авиация комитетинин акыркы отчетунда айтылды. Boeing 747-41F ТСМ МСЛ учагынын кырсыкка учурашына түн ичинде конуу учурунда самолеттун кыймылынын траекториясы эске алынган эмес. Экипаждын экинчи айлампага чыгуу боюнча өз убагында чара көрбөгөндөн улам кыйроого учураган деп айтылат маалыматта. Эскерте кетсек, каргаша 2017 жылы 16 январда эртең менен болгон. Жүгү бар Boeing учуп конуу тилкесинен чыгып кетип, аэропорттун жанындагы Дача суу айылына кулаган. Натыйжада айылдын 35 тургуну менен экипаждын 4 мүчөсү тең каза тапкан. Кырсыктын чоо жайын иликтөө үчүн атайын комиссия түзүлгөн. Учурда бардык каза болгон адамдардын жакындары менен жабыркагандарга компенсация төлөнүп бүткөн. Кийинчерээк Boeing Гонконг Стамбул каттамы менен учуп баратканы белгилүү болгон. Бишкекке май коюу үчүн конмок Аринес
компаниясына таандык учак Turkish Airlines тарабынан ижарага алынган. 1 жылдан соң каргаша болгон жерге мемориал тургузулуп, наут кеткендердин аты жөнү чегилген. Токиодагы Олимпиада көрүүчүсү жоготушу мүмкүн. 2020-жылы Токиодо боло турчу жайкы Олимпиада оюндары көрүүчүсү жоготушу мүмкүн. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Маалыматка караганда, Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму менен спорт федерацияларынын жетекчилери коронавирустун жайылып жатышына олуттуу мамиле жасап кабатыр болушууда. Буга байланыштуу Олимпиада оюндарын теледен гана көрүүгө мүмкүнчүлүк түзүү маселеси каралып жатат. Мындан сырткары жылдын негизги спорттук иш-чарасы Токиодон башка шаарда өтүшү мүмкүн экени айтылды. Ошондой эле Япония Олимпиаданын даярдык иштерине 12 миллиард долларга жакын каражат сарптагандыктан оюндарды өткөрүүдөн баш тартпай турганын белгиледи. Ювентуста коронавирус чоосу. Италиянын А сериясынын Ювентус U23 жаштар командасы машыгууларын токтотуп, толугу менен карантинге алынды. Мындай чечим каршылаш командасынан 3 футболчунун коронавирус жуктуруп алгандыгы себепчи болду. Алар 23 февралда Пианезе командасы менен беттешип, 1-0 эсебинде жеңип алышкан эле. Оюндан кийин Пианезе клубунун 3 футболчусу коронавирус жуктуруп алгандыгы аныкталган. Белгилей кетсек, акыркы 6 күн ичинде Ювентус футболчулары арасынан оорунун белгилери билине элек. Алар тыкыр медициналык көзөмөлгө алынгандыгын клубдун өкүлдөрү билдирүүдө.